Ош шаарындагы Момун ата базарынын кожоюну ижара акыларын 50%га чейин төмөндөткөнүн жарыялаган. Жеринде соодагерлерден бул боюнча сураганыбызда төмөндөтүүдөн такыр кабары жок экени маалым болду. Алар кийинки айдагы төлөө учурунда гана белгилүү болушу мүмкүн дешет. 6000-3000 сомго түштүбү арзандап? Кабарыңыздар барбы? Биз одон кабарыбыз жок. Мен азыр силерден угуп атамыздар. Кашиевдин сөзүн укпаппыз. Биз дали төлөй элекпиз да. Качан төлөйсүздөр? Эми мына биринчиде төлөйбүз да. Январда. Ооба, январ. Биз арендабыз төлөй элекпиз да. Төлөгөндө Төлөгөндө коюптур. Айына канча сомдон төлөйсүздөр өзү негизи? Өзү айтып элек муку точночу. Биз соодагерлер менен келип макулдашып, анан арзандатчу эле го. Сиздерге андай нерсе болгон жокпу? Бүгүн келген жок, бүгүн келбеди. Момун ата базары Оштогу базарлардын ичинде соода эң солгун жаңы ачылган, азырынча шарттары жакшы каралы элек базар. Мында келген кардарлардын да көптүгү байкалбайт. Ага жараша соодагерлер дагы айына 6000 сомдон гана ижара акы төлөшөт. Эми бир аз немени аренданы азайтып койсо, анан дагы жакшы болмок да. Эми бу жерде өтө эле крупный адамдар жок, баары эптеп Кытайдын товарлары менен отурушат да. Атайын кызмат Ош облусу боюнча жалпы 25 базарда ижара акылары төмөндөп жатканын жарыялады. УКМКнын тизмеги боюнча Ош шаарында 9 жекеменчик базар ээлери ижара акысын төмөндөткөн. Келечек Жабык акционердик коому 30%, Кудайберди 25%, Ош Акташ акционердик коому 25%, ТД Арча жоопкерчилиги чектелген коому 20%, Момун ата базары 50%, Орозбу кичи базары 25%, Фрунзенский кичи базары 20%, Бостон кичи базары 30%, Бексултан кичи базары 25%га төмөндөттү. Кара Суу районунда жалпы 30дай базарком бар болсо, алардын 8и гана ижара акысын төмөндөткөн. Мындагы базар ээлери соодагерлерге шарт түзүү саясатын колдой турганын айтышкан, бирок канча пайыз арзандатканын так көрсөтүшкөн эмес. КСБ жоопкерчилиги чектелген коомунун ээси Анарбай Эргешев, Аманат МДМ директору Нурлан Жоошбаев, Хонте Ян жоопкерчилиги чектелген коомунун ээси Шүкүр Турсуналиев, жекешкерлер Жээнбекова, Надыров жана Адылов директору Анипа Самиева, Б. Шайназарова директору Үпөл Садирова. Ошондой эле өзгөн Ноокат, Араван райондорундагы бир нече базарлар ижара акысын төмөндөткөн. Калган Каракулжа, Алай, Чоңалай райондору боюнча маалымат жарыялана элек. Өзгөн району боюнча 4 базарда ижара акысы 30%га төмөндөтүлдү. Дан базарынын ээси Садык Шарипов, Жашылча базарынын ээси Октом Набиджанов, Оюнчук базарынын ээси Отабек Каримов, Келечек соода борборунун ээси Абдумалик Абдимомунов. Ноокат району боюнча 2 базарда 20%га төмөндөтүлдү. Ноокат борбордук базар ээси Кубанычбек Алиев жана Береке Гранд соода комплексинин ээси Кубаныч Абжалиев. Араван району боюнча 4 базарда ижара акылар 50%га төмөндөдү. Жашылча базары жеке ишкер Октамхан Мадрахимова, Кийим-кече базары жетекчиси Абдумуталип Абдрайымов учурда талкуу болуп жатат. Кийим-кече базары жеке ишкер Махаммад Ибрахим Нурмухамметов, Акбула базары жеке ишкер Нурлан Абдыхалыков. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев базар ээлерине ижара акысын төмөндөтүү менен бирге соодагерлерге шарт түзүү керектигин да белгилеген. Базар ээлери демилгени колдоп, тизме күн санап кеңейип жатат. Жер акысы, жер салыгы деп койсок болот. Ошону арзандаттыр, бирок жер акысы бул абдан аз акча чын айткандачы. Мисалы, карапайым элибиз ошол жерде оокат тапкан, иш алып барган биздин бакуу соодагерлерибиз мындай айтсак болот да. Алар эмнени төлөйт? Булар биринчиден ошол администрациянын келишим түзүп, ошого төлөйт. Андан тышкары жер акысы, жер налог төлөйт. Андан тышкары контейнерге алган ай сайын өзүнүн мындай акысы бар, ошолорду төлөйт арендада. Андан тышкары жана патентке төлөйт. Андан тышкары дагы төлөмдөр бар, баягы тазалыкка жана башка төлөмдөр бар да, баарын кошкондо бир чоң ири сумма болот бай. Ал арада базарды тейлеген салыкчылардын ишинен да мыйзам бузуучулук аныкталды. Кара Суу районунун базарларын көзөмөлдөгөн 4 салык инспектору кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Өткөн аптада Бишкектеги Орто Сай жана Дордой базарларында салык чогултууга жооптуу болгон салык кызматкерлери кармалганы маалымдалган. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.